Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala aşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Summa ba'd. Merimdүү, ырайымдуу, кечиримдүү Аллах саламаты менен баштаймын. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде мындай дейт: Ан ибн Умар радияллаху анхума قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. Peygamber aytат, эгерде 3 киши болгон болсоңор, 2 киши үчүнчүсүн бөлүп коюп шыбырашып сүйлөшпөгүлө. Көз илмем менен болсун, же болбосо экөөңүздөр 3 киши турган болсоңуз, 3-чү кишини каратып коюп, 2 киши шыбырашып бири-бири менен бир теманы сүйлөшкөн болсоңуздар, ушул нерсени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тыйып жатат. Бул хадистин улантысында мындай деп айтат: эгерде ошол силер экөө бөлүнүп сүйлөшкөн болсо, 3-чү кишиге кандайдыр бир азар жетип калышы мүмкүн, ошол кишинин жүрөгүнө капачылык, бир кыжалачылык киргизип коет. Ошондуктан 3 киши болгон болсоңор, 2 киши өзүңөрчө бөлүнүп алып сүйлөшпөгүлө. Башка хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Ан ибн Мас'уд радияллаху анху ан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам кал. Мас'уд, Аллах андан разы болсун, Пайгамбардан риваят кылып мындай дейт: эгерде силер 3 киши болгон болсоңор, анда 2 киши өзүнчө болуп алып шыбырлашып сүйлөшпөсүн, же өзүнчө болуп 3-чү кишини бөлүп коюп сүйлөшпөсүн. Эгерде элдер аралашып кеткен болсоңор, анда эч нерсе болбойт. Көпчүлүк болгон болсо, анда 2 киши бөлүнүп сүйлөшө берсе болот дейт. Анда эч кимге зыян тийбейт. Минажли анна залика юхзинуху. Бул хадистин айткандан максат, ошол 3-чү киши кыжалат болуп же капа болуп калбасын дейт. Андыктан бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бизге дайыма эле адепти бизге үйрөтүп кеткен. Бул адамдардын урматы ушунчалык жогору. Жада калса мусулман адам бул дүйнөдөн көз жумгандан кийин да анын денесин сындырбагыла, кескилебегиле деп Пайгамбар өтө катуу тыйган. Анткени ал адамга сындырганыңар, кескилегениңер тирүү адамга азап берген сыяктуу күнөө деп айтат. Андыктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз мусулман болуп жашагандан кийин мусулмандар бири-бирибиздин өзүбүздүн даражабызды бийик көтөрүп, өзүбүздүн кадыр-баркыбызды сактайлы. Бирөөлөргө зыян жеткирүү бул эң пайдасыз нерсе. Балким биз бирөөлөргө пайдабыз тийген инсандардан бололу. Алхамдулиллахи Rabbil alamin.